Урматтуу стипендианттар, сиздерди президенттик стипендиянын лауреаты болушуңуздар менен чын дилимден куттуктаймын. 2020 жыл дүйнө жүзү үчүн, анын ичинде биздин республика үчүн кыйын сыноолордун жылы болду. Коронавирус пандемиясынан улам биз баардык чөйрөлөрдө, анын ичинде билим берүүдө жаңы чакырыктарга жана көйгөйлөргө душар болдук. Пандемиядан улам пайда болгон кризис билим берүү системасындагы жаңы инновациялар үчүн стимул болду. Окутууну, кесиптик даярдоону үзгүлтүккө учуратпоону камсыз кылуу үчүн новатордук ыкмалар, радио жана телеберүүлөрдөн баштап үйдө өздөштүрүүчү материалдардын топтомун берүүгө чейин жаңы ыкмалар активдүү колдонула баштады. Дүйнө жүзү боюнча окуу процессин үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн кабыл алынган ыкчам таасир этүү чараларынын жардамы менен аралыктан окутуу үчүн чечимдер иштелип чыкты. Андан тышкары, бул окуялар педагогдордун маанилүү ролун эске салууга негиз болду. Билим берүү системасындагы солгундоолорго жооп кайтаруу иретинде кыска убакыттын ичинде көрүлгөн масштабдуу күч-аракеттер бизге өзгөртүү түзөөлөр керек экендигин айкындады. Жаңы технологиялардын өнүгүшү дайыма жогорулаган окутууну, анын ичинде онлайн режимде окутууда жаңы технологиялардын потенциалын өздөштүрүүнү, санариптик көндөмдөргө окутууну талап кылат. Азыр дүйнө тез өзгөрүп жатат. Жаңы адистиктер пайда болууда. Ошол эле учурда кээ бир адистиктер таптакыр жок болуп, жоюлуп кетүүдө. Ушуга байланыштуу мамлекеттин артыкчылуу милдеттеринин бири болуп, замандын талабына жооп берген билимдүү жаштарды тарбиялап, билим берүү багытын өзгөртүү болуп саналат. Кууш багыттагы адистерди даярдоо эмес, ар кандай тармактар чектеш болгон жаңы формациядагы адистерди даярдоо актуалдуу болууда. Уважаемые стипендианты, уважаемые друзья, в 2020 году мир пережил непростые испытания. Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб почти во все сферы деятельности человека, в том числе и на систему образования. Наша страна, несмотря на сложности, возникшие с введением карантина, смогла и успешно вышла из непростой ситуации с меньшими потерями. Министерство образования и науки приняло антикризисный план, благодаря реализации которого учебный процесс во всех учебных заведениях не был приостановлен. Мы перешли к онлайн-обучению. Были сложности с обеспечением широких слоев населения с интернетом и с обеспечением соответствующей техникой. Но мы вместе вышли из этой ситуации, даже где-то сделали определенный прогресс. Тот факт, что мы сегодня здесь собрались, вы стали стипендиантами президентской стипендии, говорит о том, что мы продолжаем с оптимизмом покорять высоты. Это важная жизненная позиция. Я искренне поздравляю вас с этим большим достижением. Надеюсь, в будущем вы достигнете больших успехов и будете работать на благо нашей Родины. Урматтуу стипендианттар, бүгүн бул жерде республиканын жогорку окуу жайларынан эң мыкты студенттери чогулду. Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында окуп жаткан 184 000 студенттин ичинен силер билимгер жана аракеттиңер менен өзгөчөлөндүңөр. Стипендианттардын арасында мамлекеттик да, мамлекеттик эмес да жогорку окуу жайларынын өкүлдөрү, шаардык гана эмес, ошондой эле регионалдык окуу жайларында да студенттер бар экендиги мени чын дилимден кубандырат. Ар бир өлкөнүн келечеги анын акылдуу, билимдүү жаштарынан көз каранды. Жаш муунга өлкөнү келечекке алып баруу милдети жүктөлөт. Ал үчүн алардын чыныгы патриоттуулук, сапаттуу билимге ээ болуу жана өлкөнү өнүктүрүү боюнча максаттарга жетүү үчүн чоң эмгекти талап кылат. Азыр ар кандай ишмердүүлүктү интеллектуалдаштыруу процесси жүрүп жатат. Глобалдык атаандаштыкка билимдүү гана коом туруштук бере алат.
Силерден келечек кандай гана жерде, кандай гана убакытта болбосун жаңы билимдерди алууну талап кылат. Силерди келечекте элдин сыймыгы жана өсүп келе жаткан муун үчүн үлгү, Кыргызстанды өнүктүрүп, даңктаган адамдардан болот деп чын дилимден ишенемин. Сиздерге чын ден соолук, бакыт каалайм жана келе жаткан жаңы 2021 жылыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Майрамыңыздар кут болсун. Кыргыз Республикасынын президентинин буйругуна ылайык, окууда, илимий чыгармачыл жана коомдук иштерде өзгөчө артыкчылыгы үчүн төмөнкү студенттерге президенттик стипендиялар берилсин. Абышев Джодат Рахатович, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы. Абалбаева Жазгуль Ибраимовна, Баткен мамлекеттик университети. Абасканова Айдана Адыловна, Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети. Абдрахманов Нуржигит Каныбекович, Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы. Абдрахманова Нуркыз Каныбековна, Бишкек мамлекеттик университети. Акимов Алмазбек Исламкулович, Кыргыз мамлекеттик техникалык университети. Алмазбекова Нурданат Алмазбековна, Нарын мамлекеттик университети. Анарбек кызы Перизат, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы. Абсатаров Эльмурат Эрнисович, Кыргызстан Россия Славян университети. Асанбекова Ализа Замирбековна, Кыргыз улуттук университети. Батырбек кызы Бегимай, Алато эл аралык университети. Бакиева Джипаргуль Бердибековна, Ош мамлекеттик университети. Бактыбеков Азим Бактыбекович, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин академиясы. Баратова Аруфат Улугбековна, Баткен мамлекеттик университети.
Батырканова Джамиля Кадыровна, Кыргыз улуттук агрардык университети. Бейшенбекова Нуржамал Бейшенбековна, Кыргыз мамлекеттик техникалык университети. Бозгунчуев Жыргалбек Бозгунчуевич, Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университети. Дельсус Фархат Фарукович, Кыргызстан Россия Славян университети. Жолдошбекова Алтынай Жолдошбековна, Кыргыз улуттук университети. Жайлобек кызы Гульзада, Кыргыз Өзбек университети. Жаныбекова Алия Жаныбековна, Кыргыз экономикалык университети. Жумаев Илгиз Турганбекович, Алато эл аралык университети. Жумаева Касиет Турганбековна, Ысык-Көл мамлекеттик университети. Кадырбек кызы Аиза, Талас мамлекеттик университети. Ханыбеков Эсен Курсанбекович, Кыргыз Өзбек университети. Хапаева Нуржамал Бекболсуновна, Кыргыз экономикалык университети. Кенжебекова Диана Кенжебековна, Кыргыз улуттук агрардык университети. Ковалева Анастасия Айгуфовна, Кыргызстан Россия Славян университети. Маданбекова Жибек Солтоевна, Кыргыз улуттук консерваториясы. Марасулова Зывагүл Жеңишбековна, Кыргызстан эл аралык университети. Маданбекова Айым Нурлановна, Кыргыз мамлекеттик университети. Маматегин уулу Кутман, Ош технологиялык университети.
Марлис кызы Бегимай, Ош гуманитардык педагогикалык институту. Масалбеков Нуркалы Исламбекович, Эл аралык Кувейт университети. Маткасымов Арлен Исламович, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы. Бедербекова Адель Калыбековна, Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети. Медетбек кызы Элида, Ош технологиялык университети. Мирланова Гуляим Мирлановна, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы. Нарбекова Адель Шавкатовна, Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы. Нурболот кызы Айгерим, Кыргыз улуттук университети. Нургазиева Мирана Нургазиевна, Кыргыз мамлекеттик юридикалык университети. Нургазы кызы Айгерим, Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети. Нурланбек кызы Асель, Кыргыз Түрк, Манас университети. Оморбеков Алибек Уланович, Кыргыз мамлекеттик юридикалык университети. Осмоловец Даниил Анатольевич, Кыргыз мамлекеттик техникалык университети. Полотбек кызы Токтогүл, Кыргыз мамлекеттик университети. Салимзянова Валерия Рамилевна, Кыргызстан Россия Славян университети. Сатаров Арлен Нурланбекович, Кыргыз мамлекеттик геология, тоо кен иши жана жаратылыш ресурстарын өздөштүрүү университети. Сашнина Ярославна Вячеславовна, Талас мамлекеттик университети. Сейдахматова Мейрим Авди Кундузовна, Кыргыз улуттук агрардык университети. Секалиева Дениза Азаматовна,
Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы. Султанова Айтолкун Жуманазаровна, Жалал-Абадтык мамлекеттик университети. Сушкова Юлия Витальевна, Кыргыз мамлекеттик техникалык университети. Талгартбекова Эдиса Талгартбековна, Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университети. Таштанбаева Айгерим Талантбековна, Кыргыз мамлекеттик университети. Терибаев Алишер Бактыбекович, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин академиясы. Тишкимбаев Эрмек Нургалиевич, Кыргызстан Россия Славян университети. Тогузакова Асель Сайбединовна, Ош мамлекеттик юридикалык институту. Токтонбек кызы Нургулай, Бишкек мамлекеттик университети. Толонов Нурданат Кылычбекович, Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети. Торгунбаева Диана Замирбековна, Кыргыз Түрк Манас университети. Турдумахмедова Айдана Марселовна, Ысыкөл мамлекеттик университети. Турузбек кызы Асель, Кыргыз мамлекеттик университети. Улукбек кызы Марина, Ош мамлекеттик университети. Улукбек кызы Чолпон, Кыргыз улуттук консерваториясы. Шамшиев Максат Урумбаевич, Кыргыз мамлекеттик юридикалык университети. Шербаев Абдумалик Нургазыевич, Кыргыз Республикасынын Куралдуу күчтөрүнүн аскер институту.
Эргешбай кызы Аселкан, Ош гуманитардык педагогикалык институту. Эркинов Амантур Эркинович, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин академиясы. Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Талант Турдумаматович Мамытов. Урматтуу стипендианттар, силерди алган сыйлыгыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Силер биздин үмүтсүңөр. Биз келечекте силерден көп ийгиликтерди күтөбүз. Мен ойлойм, силер татыктуу билим алып, эл үчүн, мамлекет үчүн көп ийгиликтер жаратасыңар деген ишеничтемин. Эртеңки келечек бул силердики. Ошондуктан силерге ден соолук каалайм. Иштериңерде ийгилик, талыкпастан эмгектенип, ушундай жаңы ийгиликтерди багынтып, жакшы эл үчүн, мамлекет үчүн келечекте кызмат кыла турган даражага жетишип, жалпы элибиз үчүн дайыма атуулдук милдетиңерди парызыңарды аткарат деген ишеничтемин. Дагы бир жолу майрамыңар кут болсун, эл журтубуз аман болсун, дайым бар болуңуздар. Рахмат чоң.